каалоом менен, өз арызым менен жумуштан кеткендигим жөнүндө сиздер сыяктуу эле мен дагы интернеттен билдим. Бирок бул трагедия эмес. Мени өкүндүргөнү, ойлондурганы Кыргызстандын бүгүнкү абалы. Тилекке каршы Кыргызстан бүгүн чоң коркунучта. Саясатта болобу, экономикада болобу, калктын жашоо деңгээлинде болобу, Кыргызстан бүгүн бир чоң туңгуюкка келди десем болот. Муну пандемия дагы курчутуп, абалды оорулатып жатат. Акыркы 30 жылдагы туура эмес экономикалык саясат ички товар өндүрүүчүлөрдү жокко чыгарып, Кыргызстандын ички рыногуна 80% чет өлкөлүк товар өндүрүүчүлөрдүн ээлөөсүнө шарт түздү десем болот. Мындан улам жумушсуздук күч алып, миллионго жакын биздин жарандар сыртта жүрүүгө мажбур болуп атат. Кандай кылганда биз социалдык пособияларды жашоо минимумундан төмөн эмес, же мындайча айтканда 5 жылда 5 эсеге көбөйтүүгө, пенсияларды 5 жылда 2 эсе 3 эсеге көбөйтүүгө, айлык маяналарды 5 жылда 2 эсеге көбөйтүү боюнча жана бул аркылуу өзүбүздүн өндүрүштү колдоого алып, өзүбүздүн экономиканы индустриалдаштыруу жолуна караган, өзүбүздүн улуттук валютаны стабилдештирүүгө багытталган чоң программабызды сунуштаганбыз. Тилекке каршы мурдагы премьер-министр 19-жылы 4 мартта биз программаны сунуштаганбыз. Андан кийин бир нече жолу жазуу түрүндө дагы суранып, ушул программаны батыраак ишке киргизели деген аракеттерибиз тилекке каршы ишке ашпады.